Кыргызстанга коронавирус илдети тарагандан бери жарандарга медициналык гуманитардык жардамдарды жеткирүү жагынан ыктыярчылар аябагандай чоң күч болуп, чоң жардам берди десек жаңылышпайбыз. Биз бүгүн дал ошол ыктыярчылар менен маек куруп, алардын жумуштары кандай жүрдү, дагы кандай колдоолор керек, жардамдар керек. Мына ушул маселелерге токтолобуз. Ал үчүн программабызда аралыктан конокто Бишкектен ыктыярчы Эрнес Бөрөбаев мырза, оштон Улан Адышев, ошондой эле Жалал Абад облусунан ыктыярчы дарыгер катары иштеген, өз кезегинде стационар ачууга жетишкен Рахманова Гүлбарчын эжекелерибиз менен маек курабыз. Ал эми мен сиздер менен саламдашып алайын, амансыздарбы? Саламатсыздарбы? Биз маегибизди баштай берели. Алгач ошол баягы элдин башына оор сыноо, оор кырдаал келип турганда ошол сиздердин аракетиңиздер, көмөгүңүздөр албетте мактоого, алкоого татый тургандыгын айтып, сиздерге ыраазычылык билдирейин. Анан азыркы учурда негизи ошол сиздердин көзүңүздөр менен кырдаал кандай болуп калды? Медициналык, ошол эле гуманитардык жардамга муктаж болгондордун саны, басымдуулугу азайдыбы же дагы деле кырдаал оор бойдобу? Алгач Гүлбарчын эже, сизден баштайлы. Сиз мисалы ошол стационарда иштеп атат деп, стационарды ачты деп бизге ошол кабарчыларыбыз маалымдашкан болчу. Дарыланып жаткандар кандай, абал кандай болууда? Саламатсыздарбы? Биринчиден тактап айта кетчү нерсе, биз ушул азыркы эпидемиялык кырдаалга байланыштуу Жалал Абад шаарында деги эле Жалал Абад областында ошо түнкү стационар жоктугуна байланыштуу биз түнкү стационар ачканбыз. Ошол түнкү стационар 29-июль күнү ишке кирди. Ошондон бери иштеп жатат. Буюрса ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин бир 400-гө жакын уже бейтаптарды кабыл алдык. Анан салыштырмалуу бир аз азайды. Бирок күндүзгүгө караганда, күндүз стационарга келген бейтаптарга салыштырмалуу түнкү бир аз дагы деле көбүрөөк болуп жатат. Анткени бейтаптар түнү кайрыла турган жери жок, башкача айтканда мына түнү тамчылатып ала турган уколдорун ооруканада сайдырууга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан көпчүлүгү укол алганга жана түнү ооругандар туура эле бизге кайрылып жатышат. Улан мырза, сөз кезегин сизге узатайын. Негизи азыркы учурда жардам берүү иш-чараларын дагы деле улантып жатасыздарбы? Ош шаарында абал кандай? Ошол сиздин көзүңүз менен, сиздин пикириңизде. Рахмат. Мен да эженин сөзүнө кошулам. Өткөнкү оор кырдаалга салыштырмалуу азыр абал Ош шаарында бир кыйла жакшы. Жардамга муктаждардын саны дагы бир топ аз. Карантин мезгилинде мына жөнөкөй кезде иштеп жүргөн адамдар да муктаж болуп калган жардамгачы. Баягы жумушунан айрылгандар же жумушу токтоп калгандар. Ошондуктан негизинен алганда азыр кырдаал бир топ жакшы. Мурдагы баягы карантинге же болбосо пандемияга чейинки акыбалга уже баратабыз деп айта алам эми. Эрнес мырза, сөз кезеги азыр сизге берейин. Негизи азыркы учурда кырдаал кандай болуп калды? Азыркы күндө ошол муктаждык азайды окшойт. Себеп дегенде бизден жардам сурагандар дээрлик токтоп калдык десек деле болот да. Буга чейин ушу жардам сурагандар көп болуп атты аймактардан. Биз Бишкекте жүргөндө Бишкектин ичиндеги стационарлардан жардам сурагандар көп болуп атты. Азыркы күндө стационарлардын дээрлик бир 90% эле жабылды окшойт. Азыр жардам сурагандар токтоп, муктаждык азайды. Негизи сиздердин ошол жумушуңуздардын кыйынчылыгы эмнеде болду? Мисалы ошол сизди социалдык тармактардан деле көрүп калдык. Бир күн Таласта жүргөн болосуз дейли, бир күн Баткенде жүргөн болосуз. Ошол эле кышкылдык концентраторлорун автоунаа менен ташууда, жардамдарды, чогулган жардамдарды жеткирүүдө кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз жана ошого карабай баягы жумушту аткарып келе жатасыздар? Эми кыргызда бир жакшы сөз бар, жол азабы көр азабы деп коет. Бизди көбүнчө ушу жолдон эле кыйналып аттык, анткени мүмкүн болушунча тез жеткиргенге аракет кылып, балким ооруп аткандарга ушул жардамы тиер. Кошумчалап өтсөңүз болот. Анда сиздердин жумушуңуздардын мисалы кыйынчылыгы, түмөн түшүгү эмнеде болду деген келет да? Чындыгында эле туура суроону бердиңиздер. Чындыгында бул
эмени инициативаны биз жөнөкөй эле 2 дарыгер айымдар колго алдык да. Карасак чындыгында эле түнү бара турган стационар жок экен. И обычно эме ооруганда түнү оору күчөйт эмеспи? Ошондо бейтаптар кыйналып аткан мезгилин көп байкадык да. Анан күндүзгү иштеп жаткан стационарлардагы врачтар да көп айтышты. Алар эми түнү да ошол жерде жатып иштеп атышкан, ошолорго дагы түнү дагы келип кайрылып аткан учурлар көп болгондуктан биз шуну колго алып ишке жүзүнө ашырдык. Дароо эле биз ошол жергиликтүү бийликке кайрылганбыз. Бизге ушундай кандайдыр бир мекеме керек болду, ошол ача турган жер керек болду. Ошол жагынан жана мына керебеттерди коюп берүү жагынан бизге чындыгында мэрия жардам берди. Бизде Жалал Абад мамлекеттик университетинин спорт залын бөлүп беришти. Бирок бизде чындыгында көйгөйүбүз эмнеде болду? Бүт бардык талаптарды аткарып, инфекциялык талаптарды аткарып, бардыгын ошол кандай болушу керек болсо ошондой кылып туруп жасадык да. Бул жерлердин бүт баардыгын чечтик, буюрса бүт бар жогун ойдогудай бардыгы талапка ылайык. Бирок бизде болгон көйгөйдү айтсам, биздеги көйгөй ушул медициналык кызматкерлердин айлык маянасындагы биз өзүбүз мойнубузга алдык да. Мына өкмөттүк эмес, биз өзүбүз эле ушул элден анан мына кайдыгер карабаган дебешилердин эсебинен төлөп беребиз деп өзүбүздүн мойнубузга алган болчубуз. Чындыгында башында ачып жатканыбызда ушуну жасап 10 күндүн ичинде ачтык. Бул чындыгында аябай чоң иш экен. Ошол учурда бизге өтө сөз берген адамдар да көп болду. Азаматтар жакшы кылып атасыңар, бул действительно керек. Биз силерге жардам беребиз деген адамдар аябай көп болгон. Биз ошолорго ишенип ачканбыз. Бирок тилекке каршы иш жүзүнө келгенде анчалык деңгээлде бизге жардам көрсөткөндөр адамдар болбой калды да. Ошол жагы чындыгында бизге бир аз кыйынчылык туудурду. Дагы деле ошол маселенин үстүндө иштеп жатабыз азыр. Эми айтылгандан кийин бүт баарын өзүбүз камсыздап беребиз. Бирок акыркы учурда кечеги 2 күн болду, уже жабабыз деп айла жок жабышка туура келип калды. Жабабыз десек, биздин ушу медиктерге дагы аябай ыраазы болуп жатам азыр. Бизге бүгүнкү күндө келип аткан оор бейтаптарыбыз көп. Алар каяка барат дешип, андан биз айттык, акырычы айлыкты төлөгөнгө уже мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бул жагына төлөп берелик, бул жагынан да уже кыйын болуп калат экен десек, алар анда акысыз деле иштеп берели деп, азыркы күндө мына кечеги күндөн баштап туруп уже акысыз иштеп башташты. Анан медициналык каражаттарды кантип ошол камсыздап турдуңуздар? Мисалы канча дарыгер иштедиңиздер, иштеп жатасыздар? Кошумчасы бар сизге? Бизде өзү талапка жараша баягы сиз коргонуучу каражаттарды кийип ичинде иштеген өтө оор да, ошондуктан 6 саат гана иштеш керек. Ошондуктан бизде бир түндө 2 бригада иштешти. 6 саат, саат 8ден баштап саат 1ге чейин бир бригада, 1ден баштап саат дагы 7ге чейин, 7ден кийин 8ге чейин дезинфекция болуп, дагы бир бригада. Демек, бир бригадада бир врач, 2 медайым жана бир кичи медайым иштеди. Ал эми дар-дармек жагына келсек, чындыгында дар-дармектин биз өтө мындай экстренный деп коебуз, баягы курч мезгилде гана керек болчу дар-дармектерди дайындап койдук. Бирок чындыгында бекер бейтаптарга бардыгына жардам көрсөткөндүгүбүзүнө байланыштуу жана ошол бүт айлык маянасынан бери, ошо медицина кызматкерлеринин тамак ашынан бери бүт өзүбүздүн мойнубузга алгандыгыбыз үчүн дарыларынан бери бизди алып берүүгө биздин кудуретибиз жеткен жок. Ошол дарыларын өздөрү алып келип жатат. Бирок биринчи эми ар кандай адамдар келип калышы мүмкүн, акчасы жок болобу, башка ошондой учурларга даярдап биз биринчи необходимосттагы дарыларды алып дайындап койгонбуз. Рахмат. Улан мырза, сөз кезеңи сизге берейин. Негизи ушул баягы ар кандай гуманитардык жардамдар, социалдык колдоолор үй-бүлөлөргө берилип жаткандыгы менен, мисалы жеке жарандар жардам колун сунуп жатышты. Бирок ошондой болсо дагы, мисалы Ош облусунун Ош шаарына ала турган болсок, мисалы биздин үй-бүлө аз камсыз болгон, бизге жардам келбей калды, биз жардам алышыбыз керек болчу, бирок бизге аз көлөмдө келип калды деген нааразычылыктар аябай көп болду да. Анан ошол нерселерди болтурбоо үчүн, ошол нерселерди эске алып, баягы бардык ошол социалдык аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө текши жеткирүү үчүн кандай кыйынчылыктар болду? Эмнелерди эске алып, кандай ыкма менен жардам көрсөтүп жаттыңыздар? Суроо өтө мындай жакшы суроо болду.
Сиз айткандай андай бирдиктүү бир тизме болгон жок да жардам берүүдөчү. Жардам бере турган тарап ошол эле расмий орган, мамлекеттик органдар же болбосо бейөкмөт уюмдар ар ким мындайча айтканда кандай десек бир тизме менен иш кылынган жок да. Бул өтө чоң минус болуп калды. Координациянын жоктугу деп ойлойм бул жерде. Биз ошол марттын аягынан баштап эле сунуш кылганбыз. Шаарда иштеп жаткан гуманитардык жардам таратып аткан бардык уюмдар бир тизме менен иштейли, чогуу иштейли, координация болсун. Ошо сиз айткандай болуп туруп, жана алган үй бүлө кайра мындай кайталап ала бербесин дагы, жок ал элек үйлөргө бөлүп берели дегендей кылып сүйлөшкөнбүз. Анын негизинде биз ошол мэриядагы бирдиктүү тизмеге киришкен. Биздин социалдык коргоо министрлиги менен мэриянын создашта биргеликте. Тизмеде ошол кайрылган жарандардын баарын алабыз, аларды сортировка кылабыз, бир үй бүлө кайра кайталанып калбаш үчүн. Анан кийин ошону кайра берки бир шаарда канча бир 20 чакты уюмдар, жеке адамдар жардам таратып атса, алар менен бөлүштүрүү мындай бир процессин ишке киргизүүгө аракет кылдык. Бул элдик штаб, народный штаб деп болду, башка уюмдар болду. Негизинен көп жардам берген тарап өтө көп болду шаарда. Бул жагы мындай сүйүнүп айта турган нерсе, анткени адамдар чындап биздин элден айланса болот экен. Жардам берем деген адам көп болду. Бирок чоң минусу ошо координация жок болуп калды. Канчалык аракет кылбайлы, бир тизме кылбайлы дедик, бирок акырына келгенде эч кандай бир тизме болбой калды. Бүткөндөн кийин болот, бүткөндөн жазып коебуз, бирок башында мисалы үчүн 1000 адам болсо, 1ден 100гө чейин мынал уюм, 100дөн 200гө чейин башка уюм деп бөлүшүү тилекке каршы болбой калды. Мен ойлойм, bundan кийинки мисалы үчүн күзүндөсү дагы абал бир кичине оорлошо турган болсо, биздин мамлекеттик органдар биринчи кезекте ошол координацияны биринчи кезекке коюш керек да, анткени болбосо азыр деле кайталанып атат. Мисалы үчүн адамдар медициналык коргонуч каражаттарды алып атат, беркинде кислороддун концентратору алып атат. Анын эч кандай мындай эмеси жок да, кайсыл жерге канча кетип атат, эч кандай координация жок болуп калды. Ошондуктан сиз берген суроо өтө маанилүү, координация керек. Ошондо гана баягы жардам жетпей калган адамдардын санын бир топ азайтсак болот. Азыркы учурда кандай тартип менен сиздер ошол таратып жатасыздар негизи жардамдарды? Мен жана айтпай калдым, биз азыркы учурда биз эч кандай жардам таратпай атабыз, анткени бардык нерсе мурдагы абалына келип калды. Жардамга муктаж анчалык кайрылуу деле жок азырчы. Биздин эң көп мындай кандай десек пик дей турган болсок, ошол баягы өзгөчө абал жарыяланган учуру болгон, бул апрель айлары болгон. Ошол майга чейинки аралыкта эң көп кайрылуу ошол убакта болгон. Жөнөкөй эле мисалы үчүн тынч убакта жумушта иштеп жүргөндөр, кредити бар экен, башка нерсеси бар экен, үйүндө жөнөкөй эле балдарына нан алып бергенге акыбал калбай калган учурлар көп болду да. Ошондуктан ошол карантиндин бул балким мындай таасири алдында болуп калды. Ошондуктан эң чоң пик ошол моментте, азыр эч кандай андай жок. Жардам берүү азыр биз токтоткон. Кезек Эрнест мырзада. Мен нерселер менин жанымда бир иним шерик болуп эле жүрдү. Аймактарды кыдырып жүргөндө. Анан машина айдашканга көбүнчө ошо кыйынчылык ошол жолдон мүмкүн болушунча тезирээк жеткиргенге аракет кылыш керек. Анткени бир адамдын болсо дагы өмүрүн сактап калганга бир себеп болор депчи. Ошого машинада уктап жол жүрүп бир аз кыйынчылыктар болот, бирок андан ашкан кыйынчылык деле болбой атты. Эгерде мындан ары дагы жардам берүүнү уланта турган болсоңуздар, ошол эле Гүлбарчын эже стационарды кайра иштетип баштады деп атат. Анан сиз ошол баягы тилекке каршы экинчи толкун деп атабыз Улан мырза. Ошондой эле кайра гуманитардык жардам таратып баштасаңыздар, жумушуңуздарды жеңилдетүү үчүн сиздерге кандай колдоо, жардамдар керек болуп турат? Гүлбарчын эже, сизден баштайлы. Мен азыр айткандай, эми биздин түнкү стационарыбыз жабылуу алдында турат, бирок азыр ошол медицина кызматкерлеринин өздөрүнүн күчү менен гумандуулук, анан өзүнүн патриоттук сөзүн алып эле иштеп башташты деп атпаймынбы? Эми буюрса булардын эмеси дагы эми канча убакытка жетет, мен азыр айта албаймын. Анан эми чындыгында бул ковид илдети такыр жоголуп кетсе аябай жакшы болмок, ушуну менен токтотмокпуз. Эгер дагы мындан ары дагы эми көбөйсө, мисалы дагы баягы биз айтып аткан эми тилекке каршы толкун болуп кала турган болсо,
дагы деле бул түнкү стационардагы мына күндүзгү стационардагы ачылышка мажбур болуп калышыбыз мүмкүн да. Бирок ушундай мезгилде башка жактарын бүт баары жок жакшы уюштурдук. Эми биздики мамлекеттик эмес болду, өзүбүз уюштурганыбызга байланыштуу. Башка жактан деле чечсек болот экен, ошо айланып келип эле ошо айлык майнасына такалды. Биздики чындыгында эң чоң көйгөйүбүз ушул болду да, азыркы учурда деле ушул көйгөйүбүз турат. Анан кандайдыр бир мамлекет тарабынан ушулардын деле биз эми эл үчүн жардам болуп атпайбы бул жердечи? Эч кандай бул жерде материалдык же дагы башкача бир кызыкчылык жок. Эл үчүн түзүлүп аткандан кийин мен ойлойм ушул частный катары болсо деле, частный деген менен бирок бейтаптарга толугу менен бекер. Ушунун айлык майнасын чечилсе аябай жакшы болмок деп ойлойм да. Ошол эле. Улан мырза, сөз кезегин сизге узатайлы. Кандай жардам колдоолор болсо сиздерге жеңил болот? Негизги жардам биз кечегиден сабак катары айтсак, бизге ошол шаар ичинде жүрүү бир топ кыйынга турду, анткени анда атайын пропусктар жок болуп калды. Мисалы үчүн биз көп машинага сурасак, бир эле машина алды да, ал бир машина менен көп жерге жетиш өтө кыйын болуп калды. Ошол логистика ушундай маселелерде жардам кылса, эгер өкмөт же болбосо шаардык мэрия. Кийинки нерсе ошо бирдиктүү тизмеге үстүндө иштесек, жардам алуучуларды, муктаж болгондорго. Анан кийин ар бир уюм өз алдынча бере берсин, мындай өзүнүн атын чыгаргысы келсе барып бере берсин, бирок бир тизмени бериш керек да, бөлүшүп алып туруп. Ошол нерседе мисалы үчүн бизге окшогон же бейөкмөт уюмдар ал жерде лидер катары боло албайт да, анткени бул бардыгыбыз тең укуктуу, ар бир уюмдар бири-бири менен тең, ошондуктан бул жерде бир гана мамлекеттик расмий органдар гана боло алат да. Экинчи жагы бар, канчалык деңгээлдер аларга ишенет деген жагы бар. Ал учурда уже бейөкмөт уюмдардан же жарандык коомдон ошол комиссия дейбизби же ошол топ дейбизби, ошого сөзсүз түрдө ошол жарандар кириш керек. Мындай бирдиктүү отуруп сүйлөшүп таратканы. Бул жерде эки жардам ошол. Координация кылууда, анан кийин баягы жардам таратып аткандарга эч кандай тоскоолдук болбой, кичине жардам берсе, ошол бир топ жеңилдетет да ишибиздичи. Мисалы ушул абал курч маалда дейли, эпидемиологиялык абал курч маалда сиздердин курамыңыздарда канча ошол ыктыярчы иштеп жатты? Алардын саны жетиштүү болуп жаттыбы? Биз конкретно биздин өзүбүздү айта турган болсок, бизде бир 15ке жакын болду. Алар кандай десек, жетиштүү болуп атты. Бул өтө оор деле жумуш болгон жок, жеткизүүдө бир аралыктарда бир аз кыйынчылык болбосо. Анан бул жерде бир эле биз эмес, бул жерде көп адамдар болду. Биз алар менен дайым сүйлөшүп аттык. Анан көп учурлар болду, адамдар үйүндө бир жөнөкөй эле борсок даярдаса дагы чалып, ушуну жеткизип бергиле, постто турган адамдарга же обсервацияда жаткан адамдарга деп өздөрү үйүнөн даярдап берип аткан учурлар болду да. Кээ бир учурлар болупту, бүт жардамды алып койду, бизди жеткизип бергиле, биз ошо таратышайлы депчи. Жардам берүүгө мындай материалдык дагы, анан кийин адамдык ресурста жетиштүү болду. Кеңири элечи. Жетишпей баратса, запаста дагы ошончо адамдар болчу, мындай биз даярбыз, жардам берүүгө даярбыз деген адамдарчы. Ошондуктан адам ресурсу боюнча эч кандай проблема болгон жок. Бардыгы жакшы тең. Негизи ошол ишиңерди жеңилдетүүгө, сиздерге ошол шарт түзүп берүүгө кандай колдоолор, жардамдар болсо жакшы болмок. Мындан ары да тилекке каршы Кыргызстанда экинчи толкуну катталат деп, ага дагы ошол мамлекет тарабынан дагы ар кандай даярдыктар көрүүдө. Ошол эле учурда билебиз, сиздер дагы жардамыңыздарды токтотпойсуздар, ошол эле даректерге аппараттарды жеткирип берүүдө. Ошол сиздердин жумушуңуздарды жакшыртып берүү үчүн кандай колдоолор болушу керек сиздин пикириңизде? Эң негизгиси азыр границалар жабык болуп аткандыгы аябай тоскоол жаратып атат. Керектүү нерселерди эми биздин өзүбүздөн чыкпагандан кийин башка жактан заказ кылып алат экенбиз. Ала турган нерсебиз ошол убактысы чоюлуп кетет да, бир жумада келет деген нерсебиз бир 2 жумага чейин чоюлуп кетет. Границаны жабык гана байланыштуу да. Эми ушул границалар ачылып ала турган болсо көп нерселер чечилет болчу. Мен азыр андан сырткары дагы баягы коляскадагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга бир электроколяскаларды алып берели деп аракет кылып атабыз. Баардыгына даярбыз, бирок ошол границанын жабылып турганына байланыштуу ошону алып келе албай атабыз да. Ошол эми границалар ачылган болсо көп муктаждыктар чечилет эле. Кышкы концентраторлорун алууда кандай жол менен алып келип ошол даректерге жеткирип жаттыңыздар? Азыр ошол коляскаларды айтып атасыз?
кычкылтек концентраторлорун эме баягы фирмалар алып келип атты. Фарм компаниялар дары дармектер менен кошулуп келип атты. Ошолор менен заказ кылып аттык. Ал дагы аябай бир келет деген мөөнөтүнөн узап келип атты. Бир 3 күндө келет деген концентратор 10 күндө келип атты, 15 күндө келип атты. Кыскасы күткөнгө айла жок болуп атты, ошо күтүп эми алып аттык. Убагында аябай керек болуп аткан кездерде ушинтип алып келе албай да кыйналып аттык да. Жумушуңарды жеңилдетүү боюнча бир канча ошол өзүңөр тизмектерди айтып кеттиңиздер. Анан негизи биз азыр эми мамлекетке кытап сурай берейин. Мына ушундай жеңилдиктерди түзүү үчүн, муктаждыктарды чечүү үчүн бүгүнкү күндө мамлекет кандай колдоо көрсөтүшү керек? Сиздердин ушул баягы пандемия учуру башталгандан берки жумушуңарды, сиздердин ошол баягы тажрыйбаңарды эске алуу менен эмнелерди сунуштайт элеңиздер? Кандай мамлекет жеңилдиктерди, колдоолорду түзүп берсе эң жакшы болмок? Гүлбаршын эже, сизден баштайлы. Айлык маселесине сырткары дагы эмнелерди мамлекет колдоо көрсөтүшү керек экен? Эми чындыгында биз өзүбүз мына медицина кызматкерлери болгондуктан мен ошо врачтарды, медицина кызматкерлери дагы табыш эми мага эми өтө деле оор болгон жок, анткени чындыгында өзүм ошол чөйрөдөн болгондугум үчүнчү. Бирок чындыгына келгенде өтө азыр врачтардын, ушу медицина кызматкерлеринин да жетишпей жатат да чындыгындачы. Биз түнкү ачкандыктан алар күндүз иштеген жеринен дагы түнү бош убактысында сүйлөшүп, ошого жараша айлык майнасын да көбүрөөк кылып, булар да кызыктыра турган кылып туруп анан кийин бул жака тартканбыз да. Чындыгында бул деле өзүнчө маселе, ошол медицина кызматкерлерин тартуудагычы. Андан сырткары чындыгында ар бири ошол медицина кызматкерлерин коргонуу каражаттары менен камсыздай билүү дагы бул дагы өзүнчө маселе. Анткени ошол медицина кызматкерлери иштеткенден кийин ар биринин ден соолугуна биз өзүбүз жоопкербиз. Ошолорду оорутуп албашыбыз керек. Ошондуктан биз тийиштүү деңгээлде буларды коргонуу каражаттары менен толугу менен мындай камсыздап берүү жагы дагы маселе болду. Бирок буну дагы биз ар кайсы складтарга кат жазып, ар ким менен сүйлөшүү жүзүндө чечтик. Бирок ошентсе дагы чындыгында бир аз бул деле маселе жаратат да чындыгында. Азыр жетиштүүбү медициналык коргонуучу каражаттар? Азыр ооба, башында бир аз эметтик, бирок акырында ушул баягы көп ирет колдонуучу азыркы эмеге жараша ХБ материалдан эле тигилген эмелер менен камсыздап бердик. Ал дезинфекцияланып, кайра жууп кургатып, кайра кийсе болот. Ошондойлор менен эметтик. Андан сырткары тамак ашы жагынан да бир аз чындыгында маселе. Керки күндөрү кимге айтса экен, ар кимди айтып эле өзүбүздүн тааныш билишке ошондой эле ушундайлар менен эле биз азыр чечип келатабыз да, тамак ашындагычы. Анан эми жакшы болмок, эми өкмөт тарабынан ушул бүт коргонуучу каражаттары менен дагы айлык маянасын айттым баса белгилеп, андан сырткары ушу тамак аш жагы менен дагы ушу медицина кызматкерлерин колдоп берсе чындыгында аябай жакшы болмок. Рахмат. Улам мырза, сөз кезеги сизде болсун. Эми баягы уюмдан сырткары деле жекече өзүңүз дагы ушул элдерге жардам берүүгө жетишип калдыңыз. Эми баягы өзүңүздүн эксперт катары, серепчи катары дагы бир пикириңиз, кошумчаңыз болсо керек. Рахмат. Менде мындай сунуш бар эле. Эже тамак баягы биздин медицина кызматкерлерин тамак аш менен камсыз кылуу деп айтып атпайбы? Ошол жаапта бир сунушум бар эле. Эгер эми Кудай сактасын, бирок күзүндөсү дагы экинчи толкун башталып, азыркындай өткөн күндөй кырдаал баштала турган болсо, тамак ашты менин сунушум бир жер болуш керек. Мындай бирдиктүү жер болуш керек. Ошол жерден тамактар жасалып, бардык ошол иштеп жаткандарга таратылып туруш керек да. Азыркындай эмес, азыр мисалы үчүн кафелер, аш борборлору өз алдынча жасап, спонсордук кылып алып барып берип атышты да. Жакшы болду, бирок анын экинчи жагын так билбейсиң да, кайсыл күнү кай жерге канча кетип калышынчы. Ошондуктан андай болбош үчүн орусча айтканда банда полевая кухня кылыш керек да. Мамлекетче МЧСтин базасында түзүлсө, ким жардам берем деген жарандар ошол жерге продуктасын алып барып берсе, поварлар мисалы үчүн бир күн аш кылса, экинчи күн башка кылса, ошентип бирдей нормада бардыгына бирдей тамак жеткизип турат да. Бул биринчи сунуш. Экинчиси, бизде эң көп кыйналган мына дары дармектен болуп калды да. Мисалы үчүн башында жөнөкөй эле бандай
аспирин сыяктуу дарылар деле аптекаларда жок болуп калды. Мен ойлойм, бул мурдатан эле айтылып келген сунуш. Биздин баягы дары дармекти же болбосо мамлекеттик сатып алууларды ошол бейөкмөт же эл аралык уюмдардын мындай каналы аркылуу сатып алса деген сунушта, бул биринчиден сапатына таасир этет, экинчиден баягы элементтер жок кылууга мындай шарт түзөт. Ошондуктан мамлекет ошол жагын мындай эрк көргөзүп колго алса жакшы болот. Анан кийинки сунуштар ошол бюрократиялык нерселерди бир аз ушундай нерселерди балким кыскартып турса, мисалы үчүн ошол эле пропуск берүү маселелеринде чындап жардам берип аткан же ошондой нерсе муктаждарга мындай жеңилирээк болсо да берүүчү, балким электрондук форматта болобу же башка форматта, бул ушундай болуш керек. Андан кийинки 4-үнчү сунуш, мына координация, гуманитардык жардам, баардык нерсе бир координация болуш керек деп ойлойм. Азыр мисалы үчүн эч ким эсебин билбейт, кайсыл жерге канча гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Мисалы үчүн баягы кислороддун концентраторлор деги эле канча келди, эч ким билбейт да. Ошондой нерсе болбош үчүн бир база болуш керек. Мисалы үчүн мен жардам алып барсам, ошол база жазып коем, мына Ош шаардык больницасы ушунча штук алып келдим деп, башка уюм алып барса жазып коет. Анан кийин акырында мындай эсеби чыгат да. Бул баягы адамдардын ачык болсо адамдар ишенет да, анан кийин да жардам берүүгө даяр болот. Анан качан жабык болуп мындай күмөн жарата турган абалдар болсо, көп адамдар мындай ар кандай чыңалуулар болушу мүмкүн, балким жардам берүүнү токтотуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан ачык айкындуулукка бир шарт түзө турган бир нерселерди иштеп чыгыш керек да. Мамлекет тарабынан эми ошол бул границаларды мисалы самолет учпай калып атат да кээдечи. Ошолорду ушул мамлекет жеңилдетип берип, ушул мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр болуп туруп, ошол алып келгенге жеңилдетүүлөр түзүлгөн болсо абдан жакшы болот эле да. Себеп дегенде биздин үнүбүз жетпейт. Дипломатиялык түрдө сүйлөшүүлөр болуп, мисалы бизге келбей аткан товарларыбыз ошо самолеттор учпай калып аткан, ошо таможенныйдын жабылганына байланыштуу болуп атты да. Бул мамлекет чечип бере турган маселе. Ошого мамлекеттин жардам ушул маселелерди чечип бере турган болсо абдан жакшы болот. Эми мындан биягына Кудай буйрса эми жакшы эле болуп келатат. Ушундай эле болсун. Күндөн күнгө сүйүнүч, кубаныч эле болуп атат. Кудай сактасын эми. Экинчи толкундан Кудай сактасын деп отурмуз. Ошол сунушту. Сиздерге рахмат. Азыр менин эми суроом жеке өзүңүздөрдүн баягы кандай десем, өзүңүздөрдүн аракетиңиздерге, демиңиздерге байланыштуу болсун. Мисалы ушул элибиз кыйын күнгө кабылганда бардык эле мисалы бардык жарандын колунан жардам берүү, оорун жеңил кылуу колунан келген жок. Мисалы тилекке каршы четте карап тургандар андан көп болду деп айтабыз. Анан ушул элден сурулуп чыгып медициналык жардамдарды, ошол эле учурда гуманитардык жардамдарды берүүгө сиздерге эмне күч, эмне дем берип жатты? Гүлбаршын эжеден баштайлы. Чындыгында мен айтып кетсем, мен өзүм айтып атпайм, мен өзүм врач болуп иштеймин. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасында директордун ордун басары болуп эмгектендим. Ушул 1-16 мартта башталганда эле биздин ооруканага келип түшкөн бейтаптарчы. Ошол күндөн баштап чындыгында бизге эч кандай уйку деле болбоду, түн күн эс алуу күндөр, майрамдарды сезбестен иштедик. Чындыгында аябай эме чарчап иштегендиктен мага бир аз өргүүгө убакыт беришти. Ошол өргүүгө чыккан мезгилде өргүүгө чыктым, бирок чыгып деле чындыгын айтсам, өзүмдүн эмем отургузбады да үйдөчү. Анан ушундай мезгилде отуруп алганым туура эмес го деп ойлонуп жаткан мезгилде ошол өзүмдүн дагы ошол бир тааныш дарыгер кызым чыгып калды. Же кандай кылсак болот, ушундай бизде Жалал Абадда ошол волонтерлор жок экен деген маселени көтөрүп калды. Өзүмдүн да жүрөгүмө оюп аткан ушул маселе болчу. Анан экөөбүз эле отуруп кандай жардам кылсак деп эле ошо ойлонуп, анан үйүнө барсакпы, баягындай мобильный бригада катары кылсакпы десек, анда жашоош өтө кыйын экен. Анткени бир эле капельница кылса жанында бир 2 саат убакыт жоготуп коет экенбиз да. Ошондон улам ушул маселе келип чыкты. Түнкү стационар жок экен. Ошону ачалы деп туруп эле анан ошол менен эле чындыгында баштап кеттик да. Анан ойлоп көрсөк, бул Кыргызстанда биз эле экенбиз. Бул ошо өзүбүздүн эле мойнубузга алып, өзүбүз эле баштай бергенчи. Анан ушу отпуска мезгилинде эле ал кыз дагы отпускада болчу. Экөөбүз эле отпуска мезгилибиз эле ушул нерсени баштап 10 күн ичинде чындыгында ачып койдук.
Чындыгында жергиликтүү бийликтен деле жардам болду ушул эме ачуу жагына. Бирок калган каражаттары менен ушу бардыгы менен өзүбүз эме камсыздадык да. Анан баштап алып өзүбүз өкүнгөн күндөрүбүз да болду. Ушу акча таппай калган учурдачы бизге эле керек беле, бизге эле зарыл беле дегендей кайра дагы жок. Биз элден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Зато канча адамдын соонуна калып атабыз деп өзүбүз бири-бирибизге дем берип, мына буюрса жакшы, уже буюрса уже чечип деле калдык, бир аз сумма калды азыраак. Аны деле чечебиз деген ойдобуз. Ушундай болуп эле баштап буюрса ишке кирдик. Негизи ошол эл арасынан сурулуп чыгып, ыктыярчы катар иштөөдө, жарандарга жардамдарды жеткирип берүүдө, жардам колун сунууда жеке сизге өзүңүзгө эмне күч, эмне дем берип жатты? Ошол боюнча айтып өтүңүз. Эң негизгисинен ошол башында биринчи башталганда элдер бизге баягы интернеттен жазып жардам сурап атты да. Анан окуп атканда аябай бир ордуңда отура албай турган бир каттар келип атты да. Бала чакабыз ачка калды, мен өлсөм өлөйүн. Бала чакамды алып калгыла, силерден сураныч. Бир жумадан бери тамак жей элекпиз деп, суудан башка эч нерсе жок деп ушундай бир каттар келип атты. Башында биз өзүбүз ошол жамаатыбыз менен мына ырчылар, өзгөнүн өнөрпоздору акча чогултуп, жардам берип баштадык. Андан кийин баягы бизди көрүп туруп жардам сурагандар көбөйүп кетти да. Ушулар жардам берип аттыр депчи. Анан өзүбүздүн досторубуздан, агалар, эжелерибизден жардам сурап баштадык. Алар жардам берип атты. Андан кийин анан күн өткөн сайын ошо элдер көрүп көбүрөөк биз дагы жардам берсек болобу деп бизге кайрылып, анча-мынча адамдар ошол азык-түлүктөрдү даярдап берип атты. Ошентип эле токтой албай калдык. Эми азыркы күнгө чейин ушул эл баягы көрүп, ушуларга берсек өз дарегине жеткирип берет дегендей кылып бизге ошол каражаттарды топтоп берип атты, ала турган нерселерин алып берип атты. Биз ошо өз дарегине жеткирип аттык. Дем күч болгону ошол элдин жардам бергени, колдогону. Улан мырза, сизге берейин, кыска нуска, аныгыраак жооп болсун. Биздин убактыбыз да бүтүп барат экен. Сөздөрүңүздүн баарын айтканга жетишип калдык. Мен мектепти бүткөн учурдан баштап эле волонтерствого аралашып калдым, ошо ыктыярчы болуп көп жерлерде жүрүп, анан бир аралашкандан болду, мындай чалбайсың да, мындай четте карап турганга мүмкүн болбой калат да. Ошондуктан мен билбейм, бир себепти айта албайм, мындай себеп депчи. Колуман келди, жардам берген аракет кылдым. Анан эми жалгыз мен эмес, бул көп адамдар болду. Мен көп адамдарды билем. Бизден көп жардам берген адамдар толуктура. Ошондуктан бул жерде бир момент болду, ушу баарыбызды ошол бир нерсе, мындай бир душман деп коелу, бир душман бириктирди деп айта алам. Сиздерге рахмат. Ушундай жакшы бизге маек куруп бергениңиздер үчүн. Элибиздин оор күнүндө эмес, жыргалчылык күнүндө дагы ылайым ошол кызматында болуңуздар деп айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун, саламатта калыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, биз мына ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эске сала кетели, биз бүгүн ыктыярчылардан Бишкек шаарынан, Ош шаарынан жана Жалал Абад шаарындагы ыктыярчылар менен маек куруп, алардын ой пикирин уктук. Ошондой эле карантин убагында кандай жумуштарды аткарды, алардын дагы сурап билүүгө жетиштик дейли. Ал эми биз кыскача корутундуга токтолобуз. Жогоруда айткандай, ыктыярчылардын сунушуна токтоло турган болсок, алар эң биринчи кезекте мына ушундай карантин убагында кызыл зонада иштеп жаткан дарыгер, милиция кызматкерлери болобу, аларга тамак аш жеткирүү үчүн бирдиктүү система иштелип чыкса жакшы болот деген ойлорун айтышууда. Ошондой эле мамлекет тарабынан дары-дармектерди, медициналык каражаттарды жеткирип берүүгө, жөнгө салуу ыргак иштелип чыгышы керектигин айтууда. Ыктыярчылар муну менен бааны ошондой эле сапаттуу дары-дармектер, медициналык каражаттарды сырттан алып келүүгө жетишебиз деген ой пикирлерин айтышууда. Мындан сырткары бирдиктүү база түзүлүп, жардамдардын кайсыл облуска, кайсыл аймакка канчалык деңгээлде кетип жаткандыгы, кимдер канча ошол гуманитардык жардамдар, медициналык каражаттар менен камсыз болуп жаткандыгын так аныктап, маалымат берилип турган бирдиктүү база иштелип чыкса деген пикирлерин айтышууда. Ал эми биз болсо бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.